Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Мен бул жолку эфирди мына ушундай азыркы күндө бат-баттан эле курулуп аткан курулуштардан сиздерди бир маалымат кылайын деп, кабар берейин деп ойлоп атам. Бул эмне эле мисалы бул имаратты тартат деп ойлобоңуздар. Бул Мунара курулуш компаниясынын салып аткан Оштун аэропортундагы ошол аэропорттун жакка белиндеги түшүп аткан курулуш иштеринин бир көзөрмөм. Бул ошого дагы бир 5-6 жайга барабыз. Ош шаарында жайгашкан, курулушу жүрүп аткан ушул мекемелерге, ушул имараттарга айтайын деген урматтуу көрүүчүлөр. Мен азыр мына ушул жерде туруп сиздерге бир маалыматты берип коеюн деп атам. Көптөн бери мына ушу Иксан боюнча эмне эле бул бала өзү отуруп алып сүйлөй берет, анан бир ушул Иксан боюнча тийиштүү өкүлдөрдү алып чыгып эле сүйлөтө берет деп ойлобосун, сөзүм кур болбосун үчүн мен азыр ошол Иксан кооперативи менен өзгөчө Оштогу өкүлчүлүгүнүн ишмердүүлүгү менен мына ушул Мунара строй курулуш компаниясынын ортосундагы түзүлгөн келишимдердин канчалык деңгээлде ишке ашып атканы тууралуу сиздерге маалымат берип коеюн деп атам. Мурда үй алам деп Иксанга кайрылгандар орусча перерасчет кылып мына ушундай квадрат метрине карап, ошол алам деген үйдүн чарчы метрине карап бүгүнкү күндө мына ушул 90го жакын жалпы ушул Мунара курулуш компаниясы куруп аткан үйлөрдөн батир алышыптыр. Бул такталган маалымат. Бул боюнча дагы мына ушул Оштогу өкүлчүлүгүнүн, Иксан кооперативинин Оштогу өкүлчүлүгүнүн иш башкаруучусу деп коебуз, көзөмөлдөөчүсү деп коебуз, контролдоочусу деп коебуз. Ошол Бекбосун Малаканов деген мырза дагы өзүнчө маалымат берет. Азыр биз былтыр сентябрда келип тарткан маалда мына ушул үйлөр араңдан зорго бир кабаты көтөрүлүп турган болсо, азыркы күндө мына ушул дээрлик бирисинин үстү жабылып алдына турат, бириси бир топ бийиктикке көтөрүлүп. Мына ушул Оштогон имараттар бир топ Ош шаарынын аймактарында дагы курулуп жатат. Азыркы күндө иш кызуу жүрүп жатат. Мынакей. Эми бул жерден эмне дегим келет, урматтуу көрүүчүлөр? Мындай тактеш айтканда, бул Иксан кооперативи менен ушул Мунара строй жоопкерчилиги чектелген коом деп коебуз, ушул курулуш компаниясынын ортосундагы түзгөн келишим. Мурда ушул Иксан кооперативинен батир алам деген жарандардын кайсы бир деңгээлде максаттарын, мүдөлөрүн ишке ашырып турган чагы. Жогоруда баса белгилеп айтып өтүп кеттим. Мисалы 90го жакын адамдар мына ушул жерден үйлөрдү алышып, азыркы күндө ошол курулуш иштерин бүтүүсүн, аяктоосун күтүп жаткан учуру. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул мен жогоруда айтып өткөндүм, мына ушул Мунара строй курулуш компаниясынын мына ушул аэропорт шаарчасынын жакка белинде курулуп аткан көп кабаттуу бийик имараттарынын моундай курулуш материалдары, өзгөчө мына үстүн жабуу учуру башталыптыр. Аз күндө мына ушул материалдар менен камсыздалып, бул биринчи блок деп коебуз, буну экинчи блок деп коебуз. Ушул куруп жаткан курулуш имараттарынын үстү дагы мына ушундай жакшынакай болгон курулуш материалдар менен жабылып, андан кийинки монтаждоо иштери дагы өз нугунда жүрүп кетет деген терең ишеничтебиз, урматтуу көрүүчүлөр. Буну менен эмнени айткым келет? Демек, бул мурдагыдай күпүлдөп жаткан Иксан кооперативинин азыркы күндөгү өзүнүн болгон күч тарамети менен ушул элдерден карызын кутулалы, аманаттарын ушундай маалымат аркылуу коомчулукка жеткирип туралы деген гана ниет болуп атат, урматтуу көрүүчүлөр. Анан Иксан кооперативи ушул көрсөтүүдөн кийин ар кандай комментарийлер жазышы мүмкүн. Мисалы, биздин акчабызды кайтарып бергиле, бизге үйдүн кереги жок, андай мындай депчи. Андай болушу мүмкүн эмес, урматтуу көрүүчүлөр. Үй алам дегендер мына ушинтип мына 100гө жакындап калыптыр. Мына 100гө жакын ушул мурда Иксан кооперативинен үй алам дегендердин мүдөөсү бүгүнкү күндө монтип ишке ашып аткан чагы. Ошон үчүн сиздер дагы мисалы ушул мен өзгөчө белгилеп айткым келет. Бул Ош шаарындагы Иксан кооперативинен
жүргүзүп аткан ишмердүүлүгү башка аймактарга биз жооп бере албайбыз. Азыркы күндө мына ошого окшогон курулуш компаниялары менен жогоруда мен буга чейин маалымат берип өткөм, мисалы Development KG компаниясы менен дагы чогуу чаран иш алып барышып, ушундай батирлерди алып жатышкан учурлары. Урматтуу көрүүчүлөр, баса берилип айткым келет. Эмне үчүн бул Өмүрзак Азимпулов ушул Ихсан кооперативи тууралуу маалыматты акыркы учурларда байма-бай берип калды депчи. Муну мындай туура түшүнүш керек. Бул Ихсан кооперативинен Оштогу өкүлчүлүгүнүн жүргүзүп аткан ишмердүүлүгүн мен маалымат иретинде берип турууну өзүмө милдет кылгам. Себеп дегенде Оштондогу аябай көп адамдар мына ушул үй алам деп убагында мисалы башка шарттар менен мисалы акчаларын төгүшкөн, бирок азыркы күндө үйдөн жок же чүйдөн жок жүрөбүз дегендерге мисалы күмүш сырга кулактарына урматтуу көрүүчүлөр иш жүрүп атат. Мисалы алгандар алып атат. Кезек менен берилип аткандыгын мен атуулдук милдет катары силерге мисалы журналист катары дагы чагылдырып коюуну туура көргөм. Такыр иш жүрбөй калды, качып жүрөт жана башка ушундай бир болбогон сөздөрдү сүйлөөнүн дагы кереги жок. Ошон үчүн мен келип мына ушундай жерлерге келип маалымат берүүнү туура көрүп атам. Урматтуу көрүүчүлөр, Ихсан кооперативи мурдагыдай күпүлдөп турган болгондо анда башка кеп болчу. Анда биз деле мисалы мынтип келип убара тартпайт болчубуз. Ошон үчүн мына ушундай болгон мүмкүнчүлүктөр менен мисалы башка бир курулуш компаниялары менен келишимдерди түзүү аркылуу мисалы ушундай ситуациядан, ушундай акыбалдан чыгуунун өзү дагы чоң эрдик. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушул үйдө жатып же болбосо башка ишимди эле кылып жүрсөм болмок, бирок мен ушул иштерди коомчулукка жайылтууну милдет катары өзүмө алгандыктан ара чолодо ушинтип эфирге чыгып атам. Анан дагы бир нерсе, урматтуу көрүүчүлөр, мага чыгып мисалы же болбосо ушул Ихсан компаниясынын дарегин сурап мисалы бизге таап бер, биз издеп таппай атабыз дегендерге мен ал милдетти мен жоопкерчиликке алган эмесмин. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушул Ихсан компаниясынын Оштогу өкүлчүлүгүн жүргүзүп аткан иштерин, анан ушул Оштогу тургундардын маселесин ачык, айкын коомчулукка таратууну туура көрүп гана ара чолодо эфирге чыгып атам. Кийинки эфирлерде мисалы ушул компаниянын ишмердүүлүгүнүн таасири аркасында мисалы үйлүү болушкан же болбосо акчаларын кайра кайтарып алышкан кезек аркылуу баса берилип айтып коюм келет. Кезекке туруп, кезеги келгенде кезеги менен алып аткан жарандардын да саны бир топ. Ошон үчүн ал эми моундай батири аркылуу чарчы метр квадратына карата келишим аркылуу ушундай шарттар менен дагы батир алгандардын да саны бир топ. Алар боюнча дагы өзүнчө маалымат берем. Ошол адамдар дагы, ошол алган адамдар дагы өздөрүнчө менин эфирим аркылуу маалыматтарды беришет. Урматтуу көрүүчүлөр, мен дагы бир жерге келдим. Жана Мунара строй курулуш компаниясынын ишмердүүлүгүн ушул Ихсан кооперативи менен биргеликте жүргүзүп жаткан ушул кардарларды үй менен камсыз кылуу аракеттерин айтып өттүм эле. Азыр эми мына ушул дагы бир экинчи жерге келдим. Элит строй сити курулуш компаниясы салып аткан көп кабаттуу үйлөрдүн бирине келдим. Бул болсо мына ушул дарегин көрсөтүп коем. Мынакей Ош шаарындагы Касымбекова номер 8А7Б деген жайда жайгашып аткан курулуп аткан үйлөрдүн бири экен. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир баса берилип айтып кетүүчү нерсе, мен буга чейин келип тарткан мезгилде бул үйдүн пайдалуу эми тургузулуп жаткан эле. Азыр болсо монтип заңгыраган имарат, дээрлик курулуш иши 70%га сырткы көрүнүшүнөн айтканда 70%га жакындап калыптыр. Бүтүп калыптыр. Бул жерде AG Development компаниясы баса берилип айтып коюучу нерсе, AG Development компаниясы менен Ихсан кооперативинин ортосундагы келишимдин негизинде буга чейинки ошол үй алам деген Ихсан компаниясынын кардарлары мына ушул жерден үй алышып, азыркы күндө мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, курулуш иштери аягына чыгып баратат. Курулуш иштери өтө кызуу жүрүп жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай жол менен Ихсан кооперативинин ишмердүүлүгү жүрүп жаткандыгын көрсөтүп коеюн, угузуп коеюн деп мен сиздерге аракет кылып жатамын.
Буга окшогондагы бир топ объектилер Ош шаарында курулуп жатат, өзүңүздөр билесиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, мен айтайын дегеним, мына ушундай жол менен өздөрүнүн үйлөрүн ээ болгондор толтура, Кудай буйрса кийинки чыгарылыштарда сөзсүз түрдө чагылдырамын. Ага чейин ушул менин каналымды акмалап туруңуздар. Үйсүз калдык, Иксан компаниясы банкрот болду, Иксан компаниясы жок болду деген сөздөрдөн уулак татуу максатында өзгөчө Ош шаарындагы түштүк региону боюнча ушул Иксан кооперативинин көзөмөлдөөчүсү, жетекчиси Бекболсун Малаканов менен бирге ушундай маалыматтарды элге журтка таратуу менен алектенип жатамын. Урматтуу көрүүчүлөр, комментарий жазганда же болбосо укканда, көргөндө сөздү, менин жеткирген маалыматтарымды туура кабылдаш керек. Мен бул компанияны пиарлап аткан жокмун, мына ушул жерден үй алыңыздар деп да айткан жокмун. Болгону буга чейинки үй алам дегендердин мүдөөсү аз-аздан болсо дагы аткарылып жатат деген гана маалыматты таратып атамын. Урматтуу көрүүчүлөр, аз-аздан деген дагы болбой калат. Бир аз 2023 жылкы отчетту ушул Бекболсун Малакановдун мага берген, ушу менин каналыма берген маалыматтарына караганда, мисалы мурда бир жыл мурда ушул регион алкагында жүргүзүп жаткан адамдардын жалпы ушу үй менен камсыз кылуу аракеттери 20-30% гана түзө турган болсо, азыркы күндө ушул тапта 2024 жылдын башталышын эске алганда 50-60% жогорулап, ушул адамдар өздөрүнүн үйлөрүн алышып, айырмаларын ушул өңдүү компаниялар менен эсептешип, кыскасы үйлүү болуп жаткан учуру. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр болсо Мунара Строй Сити деген курулуш компаниясынын дагы бир курулуш аймагына келдим да, курулуш аренасына келдим десем жаңылышпаймын. Бул жер болсо, азыр мен алдыңкы мүнөттөрдө тактап сиздерге айтып берем, адрес боюнчачы. Урматтуу көрүүчүлөр, Артыков көчөсүндө жайгашкан Мунара Строй Сити компаниясынын дагы бир курулуш иштери менен сиздерди тааныштырып коюн деп атам. Бул жерден дагы мына ушул Иксан кооперативинин пайщиктери же болбосо буга чейинки үй алам деген кардарлары үй алып, мынакей азыр дээрлик курулуш этабы бунуку дагы бир 70%га жакындап калыптыр деп так кесел айта алам. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бул курулуш иштери азыр мисалы газоблок деп коебу, мисалы ушундай курулуш материалдары менен салынып атат. Албетте аймактар сейсмикалык туруктуулугу боюнча атайын мониторинг жасалып көзөмөлдөн өткөрүлгөн. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр ушул курулуш иштерине биздин мамлекет тарабынан өзгөчө, мисалы анын мамлекеттик же жеке менчик түрүнө карабастан ушунчалык талаптар катуу болуп аткандыгын өзүңүздөр эле угуп атасыздар, көрүп атасыздар дегендей. Демек, бул салынып аткан үйлөрдүн дагы сапаттуулугу ошончолук деңгээлде жүрүп атат деген ойду айткым келет. Көпчүлүгү мисалы ушундай дагы маалыматтарды айтып бериңчи, жанына барганда сурап бериңчи, тактап бериңчи деген дагы учурлар болуп атат. Мунара Строй компаниясы ушул Артыков көчөсүнө жайгашкан, Артыков, Ош шаарындагы Артыков көчөсүнө жайгашкан бийик кабаттуу имараттарынын бири. Бул ушул эки тараптуу келишимдин, Иксан кооперативи менен ушул Мунара Строй Сити компаниясынын ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде буга чейинки дагы бир кайталап өтөйүн, Иксан кооперативинин үй алам дегендердин максаттарын ишке ашыруу демилгесинин бири. Урматтуу көрүүчүлөр, ошон үчүн келип, коркпой этпей эле келип, келишимдердин негизинде сүйлөшүүлөр жүргүзсөңүздөр болот. Айтсаңыз, курулуш иштери боюнча мисалы көпчүлүгү мисалы кайсыл убактарга барып бүтөт, кандай сапатта курулуп атат, ошого окшогон суроолорду берет да. Мисалы көбүнчө мисалы биз азыр Иксан кооперативи мурда үй алам дегендер ушул жерден да үй алган учурлар болот го. Мисалы азыр ушул Иксан компаниясынын Оштогу жетекчилиги менен чогуу сиздердин аймагыңыздарга кирдик, мына курулуш иштери кызуу жүрүп атыптыр дегендей. Ушул курулуш объектилери тууралуу айтып берсеңиз. Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мына биз азыр Ош шаарынын Артыкова 38 көчөсүндө жүрүп жаткан курулушта турабыз. Бул Мунара Строй компаниясы
куруп жаткан объект. Объектибиз 2 блоктон турат. Бир блок 10 этаж. Азыр жумуш жүрүп жаткан 10 этаж дом. Экинчи блогубуз 14 этаждан турат. Анын жумуштары пока башталып элек. Эми ушул курулуп жаткан объект боюнча буюрса, монолит жумуштары уже бүтүп калды. Бүгүн буюрса акыркы перекрытияны бүтүрөбүз. Курулуу темптери аябай жакшы. Материалдар боюнча азыр ушул жерде пайдаланып жаткан материалдар, то есть арматура, уголоктор, колонналардын газоблок бүт баары сертификациясы менен, баарына гос органдардын эмелери менен, уруксаттары менен алынган материалдар. Могул биринчи блогубуздагы заполнение, то есть стеналар, перегородкалар бүт баары газоблоктон, ичиндеги санузел жонный кирпичтен. Анан бул материалдардын жогоруда айтып кеткендей бүт баары сертификаттары бар бизде. Бардыгы бизде обязательно катталат. Гос органдар постоянно текшерип турат бул эмелерди, лаборатория. Демек коркпой этпей үй ала берсе болот. Жок, андай коркунуч эч кандай жок. Бул газоблоктун бир артыкчылыгы бул биринчиден жылуулук. Экинчиден бул газоблок кирпичке караганда бир топ жеңил. То есть могу конструкцияга нагрузка бир топ аз болот. Ошондуктан бул газоблоктон азыр алдыңкы эмелерде көпчүлүк жерде ушул газоблок пайдаланып жатышат. Баары элечи. Себеби бунун кирпичке караганда бир топ артыкчылыктары бар. Жылуу болот, талшынасы да 20, могу сырткы периметрдеги эмелер жылуу калыңдыгы 20 сантиметр. Ортосунда воздушный прослойка, межкомнатный, межквартирный эмелер стеналарыбызда воздушный прослойка эмелери бар. Баары проект менен, бардык проектте кандай чийилген болсо, ошодон ошол нормалар сакталып, эч өзгөртүүсүз жумуштар жүрүп жатат. Ушул Иксан кооперативинен деп келишип аткандар барбы ушул үй алып атабыз? Ооба, Иксан кооперативинен келип жаткан азыр бизге мына биздин фирмага эме алган документтерин оформить эткен эмелер бар. Аларга да бүт келген ар бир клиентке биз любой время келсин, мен өзүм алган квартирасына чейин алып чыгып көрсөтүп, иштеп аткан жумуштарды да көрсөтүп беребиз. Эгер кандай вопростор болсо, любой время келгиле, мен телефондорумда бар, офисте да бар, любой время келип, силерди кызыктырган суроолор болсо берсеңер болот. Бул кысым жактагы, аэропорт жактагы курулуп аткан үй боюнча айтып койсоңуз? Аэропортто дагы ал жерде дагы 5 блок, 5 этаж с мансардой. 5 блок эмебиз бар, анын 3 блогунда азыр жумуш кызуу жүрүп жатат. 2 блогун буюрса документация экспертизадан чыкты уже. Эксперттер бүт баарын текшерип, расчеттарын баарын текшерип чыгышты. Аларда эч кандай эме жок, нарушение жок, документтерибиз даяр. Ал жакта да Иксан кооперативинен үй алып, ал жакта да ооба. Анда да Иксан тизмеси бар. Аякта да Иксан компаниясынын бар, анын тизмелери бар. Ошондуктан эч кандай ойлонбостон келип, көрүп, кызыктыра турган суроолор болуп калса, келип, көрүп, сурап кетсеңер болот. Ассаламу алейкум, урматтуу Шибеге программасынын көрүүчүлөрү. Мен өзүңүздөргө жогоруда көрсөткөндөй, баса белгилеп айтып кеткендей, дээрлик ошол сөздөрүбүз куру жалап калбаш үчүн мен бир катар ушул Иксан кооперативинин түштүк региону боюнча жетекчисинин аткарган иштерин сиздерге бир маалымат иретинде чагылдырып өттүм. Азыр болсо мен ошол жогоруда мен маалымат берип, ошол маалыматтарды тастыктоочу адам катары Иксан кооперативинин түштүк региону боюнча жетекчиси Бекболсун Малаканов мырза менен азыр мен жолугуп, андан сиздерге дагы мындан дагы тереңирээк интервьюну чагылдырып беремин. Саламатсызбы Бекболсун мырза? Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Дагы эле тыным жок. Ушинтип баягы элдин аманатын жолбосо ушул компаниянын ишмердигин жүргүзүү менен алектенип жаткан учуруңуз экен. Урматтуу көрүүчүлөр, биз деле мына Бекболсун мырзаны биз деле атайын чакырып, ушул иштеп жүргөн мезгилинен өзүңүздөр да көрүп тургандай, иштеп жүргөн мезгилинен кармап калып, чукул арада маек алууга үлгүрүп жатабыз. Ошондуктан Бекболсун мырза, саламатсызбы?
Биринчиден буга чейин деле мисалы көптөгөн маалыматтарды айтып келе жатасыз. Азыркы күндө мына ушул 2024-жылы ишти кандай баштадыңыздар, Кудай буйрса, кандай нукта жүрүп жатат? 2023-жылкы иштерди кошо айтканча бир элге журтка бир маалымат берип өтсөңүз. Жакшы суроо болду. 2023-жылдын аягында багы, жылдын аягы деп 2023-жылы кылып 24-кыла турган иштер боюнча бир сыйра кыскача интервью бергенбиз. Ал жерде дагы көп маселелер ва суроолор берилген. Ошол бүткөн маселелерди 23-жылы бүтпөй калган маселелерди 24-жылга пландап иштеп аткан мезгилибиз. Кечээ жакында биз менен договор түзгөн, келишим түзгөн партнерлор куруп жаткан үйлөрдү бир сыйра обход кылып кайсыл стадияга келип калган. 2023-жылы сентябрь айында дагы отдельно обход кылып кайсыл стадияга келген, кайсыл объекттер кайсыл стадияда курулуп атат, канчалык деңгээлде бүткөн үйлөрү барбы жокпу, ошол боюнча бир сыйра кыдырып келгенбиз. Мурунку жумадагы ошолор боюнча да бир сыйра кыдырып келдик. Ошол эле Мунара строй курулуш компаниясы, IG Development ба девелоперская компаниясы, алардын бизге берип аткан үйлөрүнүн барып канчалык деңгээлде көтөрүлүп калган, же болбосо канчалык деңгээлде бүтөт, кайсыл айларда бүтөт, ошолор боюнча бир сыйра өздөрү менен дагы сүйлөшүп, жеринен көрүп таанышып келдик. Кудай кааласа бир үйү бир жарым жылга жетпестен ремонтко берилет деп турат. Бир үй биз барганда экинчи этаждан монолити куюлуп аткан болчу, ал уже 9-нчы этажга көтөрүлүп крышасы жабыла турган болуп атат. Бирөөсүн дагы кече барып көрдүк, бүткөн үйлөрүнөн дагы бизге предлагать этип атат. Бул болсо биздин партнерлор боюнча бир аз кыскача маалымат. Ал эми биздин ал аркада үй ала албай калган пайщиктер же болбосо акчасын ала турган пайщиктер болсо, азыр очереди менен акчаларын алып атат. Данный момент айта турган болсом, бул жерде азыр мен дагы сот процессинен чыгып эле бул жака келдим. Бүгүн да ошол бир отурум бар эле. Ал отурумду Кудай кааласа жакшы жыйынтык менен бүтө турган болуп атат. Ал отурум выселение отуруму болчу. Бизден акча алып үйүн төлөбөстөн, ал боюнча мен мурунку отурум немеде интервьюда айтканмын. Ал отурумду азыр ошол выселениеге бергенмин. Выселение Кудай кааласа биз жакка чечиле турган болуп калды. Ал пайшыгыбыздын фамилия аты жөнүн мурунку интервьюда айткан эмесмин. Азыр эми этикага жатпай калат депчи. Азыр 2024-жылы биз дагы юристтер менен кеңешип кандай кылсак, штоп аларга дагы этикага туура келе турган, аларга дагы доо келбей турган, кадыр баркына шек келтирбей турган кылып деп эме кылганбыз. Ошого инициалдарын эле айтып коелу деп эме алганбыз. Ошого атын айтпасак да фамилияларын айтып койсок, өздөрү келип, может бир аз да болсо намысына келсе, төлөп берсе, биз алардан калган төлөнгөн акчаларды биз курулуш компанияларга же болбосо бизден акчасын ала албай калган пайщиктерибизге бөлүп берсек деген ниеттебиз. Ал ошолордун бирөөсү Самидинова деген, ал адамга уже выселениеге чечим чыкты. Экинчиси Абжапар кызы деген, бул дагы үйүн алып төлөбөй койгон. Бунун выселениясы акыркы стадияга келди. Кудай кааласа бир отурум менен бул дагы уже выселениеге биз тарапка чечим чыгат деген ойдомун. Андан сырткары 13 адамды сотко өткүздүм деп мурунку интервьюда бергенмин. Азыр уже аларга дагы где-то бир 5 адам кошулду. Кечеги Кызылкаяга барып соттук отурумда биз тарапка чечим чыгып келген. Себеп дегенде ал жерден сотту уттук. Ал жердеги адам өзү машина алып, машинасын көптөн бери төлөбөй койгон. Азыр ошолорду да бир сыйра маалымат катары айта кетсем, бул жерде договор келишим боюнча 3 айдан 6 айдан ашкандан кийин төлөбөй койгон төлөмдөр биз сотко кайрылууга мажбурбуз да. Эски договорлордо, эски келишимдерде 3 ай деп жазылган, жаңы келишимдерде 6 ай деп жазылган. Эгерде договордун өзүндө дагы келтирилген, эгерде бандай злостный неплательщик деп же болбосо атайын силер уже банкрот болдуңар деп төлөбөй койсо, биз аларды 3 ай же 6 айга жеткизбестен эле биз сотко бергенге мажбур болуп, андайлардан бир 3 адамды өткүздүк. Алардын суммасы эч канча деле эмес. Бирөөсүнүкү 49 000 сом эле болчу. Ал дагы биз сотко кагаз бергенден кийин келип өзүнүн карызын төлөп кетти. Экинчи адам менен азыр переговор жүрүп атат. Мен дагы ушу пайщиктерге кайрылып кетет элем. Үй алган, машина алгандаргачы качан соттон кагаз келгенде гана барып чуркап барып, мен реквизитти билбей калдым же болбосо банкыңар алмашып кетиптир деп болбогон штуктарды айтпастан, биздин офисте юрист балдар же болбосо мен өзүм телефон номерлериме чалсаңар, биз силерге реквизиттерди беребиз.
Данный момент биз жакшы эле иштеп төлөнгөн акчаларды силерден кийин үй ала албай калган адамдарга кайтарып берип атабыз. Же болбосо биз өзүбүздүн келишим түшкөн партнерлорго үйлөргө өткүзүп берип атабыз. Мунарастрой курулуш компаниясына биз где-то бир 90го жакын адамды өткүздүк. Общий суммасы эсептеп келгенде бул жерде 80 миллион сомдон ашыгыраак адамды биз ушул эмеге өткүздүк Мунарастрой строительный компаниясына. Мен алардын алдында карызым данный момент 35 миллион. Мындайча айтканда мен 40ка жакын адамдын акчасын өткөзүп бердим. 40ка жакын адамдын дагы акчасын мен өткөзүп беришим керек. IG Development компаниясы боюнча дагы бир аз маалымат айтып кетейин. Мурункусунда 60 канча адам болчу Мунарастройдо, IG Development'те общий 46 адамдын акчасын 46 адамга үй менен камсыз кылдык. Анын ичинен 18 миллион акчасын өткөзүп бердим. Где-то бир 25 миллиондой азыр мен IG Development компаниясына карызмын. Кече жакында дагы бир бизге Бишкектен бир пайщик келип, ал адамды мурунку пятница күнү экен, өзүбүздүн партнерлордун үйлөрүн бир сыра кыдыртып, бүткөн үйлөрүнөн бери кыдыртып көрсөттүк. Көңүлүңө жаккан үйүң болсо бизге өтсөң болот деп. Бул менен эмнени айткым келет? Азыр бизде түндүк тараптагы пайщиктерибиз же болбосо Россия Федерациясында мигрант болуп жүргөн пайщиктерибиз дагы мен Бишкектен эле алат элем деп эме кылбастан кайсыл жерде биздин партнерлор куруп аткан үйлөрдөн келип алсаңыздар болот. Кызылча шаарында ал жерден дагы алсаңыздар болот. Ош облусунда, Ош шаарында курулуп аткан үйлөр, Жалал Абад облусунда курулуп аткан үйлөр, Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарынын өзүндө бар, Кочкор Ата шаарында, Таш көмүр шаарында курулуп атат. Ошол үйлөрдөн алсаңыздар болот. Андан сырткары Ала Бука районунда дагы бир строительный компания курулган. Ал жерден дагы бир 3 адамга үй алып бергенбиз. Эгерде алам ошол Ала Букадан болсо дагы десе, биз дагы алар менен переговордай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп алып бергенге колдон келишинче аракетти кылабыз. Андан сырткары биз 35 миллион карызды кандай төлөйсүңөр деп бизге пайщиктер келет. Аларга дагы бир сыра кыскача маалымат айтып берсем, азыр бизде жүдөткөн маселе пайщиктерибиз улам келип шаардык сотко, 1-май райондук сотко же болбосо район аралык сотторго арыз берип биздин счетторду жаптырып коюп атат. Ошол себептүү биздин акча которуп берүүбүз дагы бир аз солгундай түштү. Ошол себептүү биз азыр могул жакта бизге төлөй турган пайщиктердин акчасын 3 тараптуу келишимдин негизинде биз ошол курулуш компанияларга өткөзүп берүүнү чечтик. Ошондой чечим кабыл алып атабыз. Себеп дегенде биздин Бишкектеги башкы кеңсебиз ушул 3 тараптуу келишим менен иш алып барат. Биз дагы ошолор менен кеңешип белки Мунарастрой курулуш компаниясына, IG Development девелоперский компаниясына ушул 3 тараптуу келишим негизинде бизге төлөп жаткан пайщиктердин акчасын ошол тарапка бурууну туура деп таптык. Себеп дегенде азыр көп эле пайщиктерибиз үй алам, эгерде жакшы жерден болсо, району жакшы болсо, коммуникациясы баардыгы жакшы болсо деп аракет кылып уже өтүп атышат. Мурунку интервьюмда бир 75 адам болчу Мунарастройдо. Азыр уже 90дан ашты. Мындайча айтканда 1,5 айдын ичинде 15 адам ошол Мунарастрой курулуш компаниясына үй алууга өтүп кетти. Бул дагы жакшы тенденция. Эми алардын акчасын өз убагында которуп берели десек, бизге пайщиктер тарабынан жазылган арыз, сот тарабынан салынган камактар биздин эсеп счетторубузга, биздин аларга болгон өзүбүздүн обязательствобузду бир аз да болсо багандай кечеңдетип аткандыгына байланыштуу биз 3 тараптуу келишимдин негизинде бизге төлөнгөн пайщиктердин акчасын ал тарапка бурууну чечтик. Эгер мындай чечимдерге келбей турган болсок, биз алар менен алып берген адамдарга үйлөрүнүн акчасын төлөй албай калат экенбиз дагы, алар дагы келишимди бузабыз деп чыгышы мүмкүн. Бирок эч кандай багандай эмелер, билдирүүлөр, сунуштар бизге келген жок. Могул эмени келишимди бузабыз, бул алган адамды кайра сен өзүңдүн мурдагы акча ала турган очередке
же болбосо кезекке кайра обратно коюп кой деп эч бир курулуш компания тараптан сунуш болгон жок. Ошол себептен ал сунуштар келгенге чейин биз алдын ала ошол үч тараптуу келиштин негизинде биз өзүбүздүн карызыбызды жабалы деп азыр мүмкүн болушунча иштеп атабыз. Үй алган пайщиктерге дагы айтмакмын, ал жерде эч кандай сиздер утулбайсыздар. Иксанга кандай акча төлөй турган болсоңуздар, Мунара строй курулуш компаниясына деле ошондой эле төлөйсүздөр. Андай дегеним кандайча, 2022-жылы 10-майда биз Иксан групп коммерциялык эмес турак жай кооперативинин башкармалыгы кеңеши тараптан бизге чечимдер, приказдар келген. 10 жылга түзүлгөн келишимдердин мөөнөтүн, төлөө мөөнөтүн бар жогун 5 жылга кыскартыла деген. 2023-жылы биздин юрист балдар жакшы аракеттин негизинде кыскартышты. Азыр биздин эсеп боюнча бир 10%дей гана, 10%ке жетпеген гана адамдар кыскарткан жок. Алардын бар жогу азыр кыскартып, көптөн төлөй турган болсо, биз дагы өзүбүздүн милдеттенмелерди аркада калган пайщиктерден эртерээк кутулуп, биз дагы өзүбүздүн башка иштерге өтсөк деген эмелерибиз бар, ниеттерибиз бар. Азыр ошол кыскартуулар боюнча, үч тараптуу келишимдер боюнча сунуштар берилип атат. Ошол сунуштар бара турган болсо, биздин офиске келип, юрист балдар менен кеңешип, кааласаңыздар Мунара стройго өтүп кетсеңиздер болот, кааласаңыздар өзүңүзгө деле кыскартып төлөсөңүздөр боло берет. Бул эми мындайча айтканда эч ким мажбурлабайт, бирок биз келип туруп ошондой өтүп кетиңиздер деп суранабыз. Мына ушул учурдан пайдаланып, аябай эң керектүү зарыл болгон маалыматтарды берип атасыздар. Мына ушул жанагы тип келишим түзөт элем, андан көрө мисалы мен Кызылкаядан алат элем, же болбосо Жалал Абадтан, Жалал Букадан, жана башка аймактардан алат элем деген инсандар кимге кайрылып, ким менен ушул аракеттерди ишке ашырыш керек деген ойдосуз? Эгерде ошол биздин региондордо курулуп аткан үйлөрдөн алам дей турган болсо, биздин Жалал Абад облусу боюнча азыр 3 офисибиз иштеп атат. Жалал Абад шаарында өзүндө, Ташкөмүрдө, Ялабукада. Ош облусу, Баткен облусу боюнча Ош шаары Курманжандатка 121 дарегинде биздин офиске келип туруп, ошол жерден толук маалыматтарды алсаңыздар болот. Ал жерде биздин юрист балдар, эгерде мен соттук отурумдар болбогон күндөрү мен өзүм болом, ал жерде мен өзүм деле сиздерге консультация бергенге колдон келишинче аракет кылам. Эгерде мен жок боло турган болсом, ал жерде юрист балдар олтурушат, барып юрист балдардан консультация алып, кайсыл курулуш компания сиздин көңүлүңүзгө туура келип атат, ошол курулуш компанияга барып өтсөңүздөр боло берет. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Бекбосун Малаканов мырзанын сиздерге ачык айкын берген маалыматына күбө болдуңуздар. Эми учурдан пайдаланып дагы ушул комментарий жазып аткан, же болбосо ушул каналга байланышып суроо жооптор алып аткандарга күнүсүздарга себеп дегенде биз мурдагыдай Иксандан үй алгыла, же болбосо акча алгыла деген сыяктуу маанайда чыгып аткан жокпуз. Тескерисинче биз ушул Иксандан мурда үй алам деп ниеттенген, акча алып машина алам деп ниеттенгендер, азыр үйдөн жок же чүйдөн жок калдым деп ар жакка барып кимге ушул арманын айта албагандар үчүн маалыматты таркатуу менен гана чектелип атабыз. Демек, акырында айтарым, ушул мурда үй алып өздөрүн баягы сюрприз сыяктуу элестетип болгон ошол үйлөрдү атуулдарга мүмкүн болушунча шартка жараша көптөн төлөп турсаңыздар, убагында төлөп турсаңыздар, эң акырында айтарым. Анда мына ушундай алдыдагы үй алам деп ниеттенгендердин үйлөрү үй менен камсыз болмок, акчалары дагы өз убагында берилмек. Урматтуу көрүүчүлөр, биз муну менен гана чектелип калбайбыз. Кудай буйруса, мына ушул Бекбосун Малаканов өзү сөздөрүндө баса белгилеп айткандай, жер-жерлерге барып дагы маектерди алып, ошол алып аткан адамдар боюнча дагы маалыматтарды сиздерге алда таратабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр менде болгон маалыматтар, мына ушу бизде болгон ушул азыркы Иксан кооперативинин Түштүк регион боюнча жетекчиси Бекбосун Малакановдун аракеттери тууралуу маалыматты мына ушундайча берип турайын. Кийинки көрсөтүүдөн, кийинки чыгарыштардан жолукканга чейин аман эсен туруңуздар. Рахмат Бекбосун мырза, ишиңизге ийгилик. Аарыбаңыз, чарчабаңыз.